Айнанайын десе. Бул мектеп менин да мектебим болгон. Илимдин, билимдин, адабияттын, маданияттын, саясаттын көп ишмерлери, мыкты азаматтар ушул мектепте окуп бүтүп кетишкен. Сен да чоңойгондо ошол агайларың, эжелериңдей мыкты болосуңбу? Эми классың кайда? Жүрө кой, классыңа баралы. Макулбу? Жүрө кой. Менин гимназиям, менин сыймыгым. Анткени ал кыргыз интеллигенциясын тарбиялаган улуттук статустагы мектеп. Менин гимназиям, карт тарыхы бар. Республикабыз менен жашташ, тагдырлаш мектеп. Биздин даңазалуу тарыхта орду бар мектебибиздин 90 жылдык мааракеси болду да. Ушул 90 жылда биздин мектебибиз ушунчалык көп ийгиликтерге жетишти десем мен жаңылышпайм. Себеби бул Кыргызстандагы кадрлардын орусча айтканда кузнеси да. 90 жыл. Айта келсе, оңой угулганы менен элестете киргенде көз алдыбызга мамлекетибиздин калыптануусу менен үзөңгүлөш улуу тарых тартылат. Баштапкы агартуу иштери, туңгуч кыргыз интеллигенция, алгачкы ийгиликтер. 1926 жылкы окуу жылында Фрунзе шаарындагы Москва Герцен көчөсүнүн кесилишиндеги 2 бөлмөдөн турган имаратта директору Койчуманов баш болгон Каримов, Gökümов, Равнягина, Жүндүбаев, Шамгуновага окшогон 6 мугалим 67 окуучуга билим берип, ал Кыргыз башталгыч мектеби деп аталып иштеп баштайт. Абарким мектепке барчу жолдор Таштак болгонбу, Айтор Таштак Кыргыз мектеби деген ат менен таанылат. 1932-1933 жылы башталгыч мектеп 7 жылдык мектеп катары өзгөрүп, андан Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке, дагы ары карай номер 3 орус мектепке, Юный техник клубуна, Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайына, кийин азыркы Совет Токтогул көчөсүндөгү 2 кабаттуу имаратка көчүрүлүп келинет. Республикада биринчи болуп жатак интернаты уюштурулуп, алыскы райондордон келген окуучулар жогорудагы Токтогул көчөсүндө 2 кабаттуу имаратка жайгаштырылат. Интернаттын алгачкы башчысы болуп Акзамов Наджим Шингазович тайындалат. 1937 жылы мектепке орус акыны Александр Пушкиндин аты ыйгарылып, 1970 жылдарга чейин Пушкин атындагы номер 5 Кыргыз мектеби деп таанылып келет. 1936 жылы мектептин алгачкы карлыгачлары билим уясынан учат. Ал эми Улуу Ата мекендик согушта калем сабын куралга алмаштырып, Панфилов дивизиясында согушуп, Москванын алдында баатырларча курман болгон мектептин 1940-1941 окуу жылындагы директору Термечиков Карим, физика мугалими Кубатбеков, кыргыз тили адабияты мугалими Акматов, орус тили мугалими Астраумов мектептин бүтүрүүчүлөрү Тазабеков, Имангелдиев, Исмаилов, Үсөналиев, Жоомартовдун эрдиктери бүгүн Совет элинин эсинде калды. Ошондогу нагыз педагогтук сапатка ээ мугалимдердин сүрөөнү менен алгачкы бүтүрүүчүлөр Москва, Ленинград, Киев, Харьков жана башка бир катар ири шаарлардагы эң кадырлуу, күчтүү делген жогорку окуу жайларга өз күчтөрү менен өтүп, алгачкы ары күчтүү интеллигенцияга өсүп чыга келишти. Кымбаттуу ата-энелер, кымбаттуу биздин мектептин байрамына келген коноктор, биздин мектебибиз бүткүл Кыргызстанга эмес, жалпы Союз СССРге белгилүү. Жыл аралыгында мектепте бир нече директор иш алып барып, алардын ар бири Кыргыз мектебинин коондон ордун алып, өнүгүп өсүшүнө салымын кошууга аракеттеништи. Учурда гимназияны эл агартуунун мыктысы, маданияттын мыкты кызматкери, мамлекеттик бир канча сыйлыктардын ээси Жумалиев Муратбек Сыражидинович жетектеп келет. Окуу тарбия иштериндеги жетишкендиктери бааланып,
номер 5 мектептин педагогикалык жамааты мамлекеттик деңгээлдеги бир катар сыйлыктарга татыды. 1990 жылга чейин республикабыздагы жалгыз эксперименталдык мектеп катары каралып, 1990 жылы 16 августта номер 5 мектеп гимназия болуп уюштурулуп, 1997 жылы 6 майда Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен улуттук компьютердик гимназия статусуна ээ болду. Гимназиянын герби расмий документтеринде колдонулуп, гимназиянын гимни ырдалып, туусу желбиреп, жыл сайын 6 май күнү гимназисттер сыймык менен гимназия күнүн белгилөөнү салтка айлантышты. 2006 жылы билим берүүгө кошкон салымы үчүн улуттук гимназия данк медали менен сыйланды. 2011 жылы гимназияга профессор, экономика илимдеринин доктору, улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, сыймык туусу, өз бүтүрүүчүсү болгон Айдаркан Молдукуловдун аты ыйгарылып, илимге шыктанган терең билимдүү гимназисттердин тарбияланышына жогору ишеним артылды. Окуу процесси менен бирге көчүп конуу түйшүгүн кошо алып жүргөн мектеп үчүн акыры 1980 жылы Токтогул көчөсүнө 1200 окуучуга ылайыкталган 2 корпустан турган 3 кабаттуу имарат, 200 орундуу 5 кабат жатаканасы менен кошо салынып, 5 мектеп акыры туруктуу өз конушун табат. Ушул Кыргыз улуттук мектеп катары сакталып калышы боюнча мен Чыңгыз Төрөкулович Айтматовго да ыраазычылык билдирем да, ал кишинин учурунда кыргыздар үчүн көп жасалган эмгектер бар. Ошол бир эмгектердин бирөө бул ушул мектепти сактап калуу болду да. Ошол кишилердин борбордун чогуу ортосунда ушундай кыргыз мектеби болот деп башка улуттагылар аябаганда көбү нааразы болушканда, колунан келишинче аракет кылып, ушуну аралаш мектеп кылалы дешкен да, орусча кыргызча окутканга. Бирок Чыңгыз Айтматов бул илгертеден келаткан кыргыз мектеп деп, анан дагы ушул эң чоң салымы ушул биздин азыр биз окуп аткан жаңы мектептин корпусу боюнча болду да. Ушул мектептин корпусунда ал кишинин чоң салымы бар, анан ушул Ниязов аксакалдын салымы бар да. Ошо менен ошо Сүйүнбаев аксакалдын салымы бар. Сүйүнбаев аксакал ошол кезде совмин болуп турган. Анан Сүйүнбаев аксакалдын жолдошу ушул мектепте мугалим болчу. Анан мындай эбепке себеп болуп, бири-бири менен байланышып, анан колунан келишинче ошол биздин кыргыздын намысын колдогон биздин аталарыбыз, агаларыбыз ушул мектептин түп дубалын бекемдөөгө аракет кылып, анан шаардын чок ортосуна ушул заңгыраган мектепти салып беришти да. Жогорку даражада эмгеги бааланып, мээнети жанган гимназиянын жүзүн жаркытып, анын бүтүрүүчүлөрү да мамлекеттик ишмерлердин агартуу, медицина, курулуш, маданият тармагынын алдыңкы сабын түптөштү. Эл баатыры, данк медалинин, Манас орденинин ээлери, эмгек сиңирген коомдук ишмерлер, алдыңкы окумуштуулар, профессор, илимдин докторлору, кандидаттары, эл акындар, жазуучулар, эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер, бир катар жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары чыгышты. Жогорку кеңештин 3 төрагасы Теңдик Аскаров, Медеткан Шеримкулов, Марат Султанов, 2 өкмөт башчы Апаз Жумагулов, Темир Сариев, мамлекеттик катчы Ишенбай Абдыразаков, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Аалы Карашев, министрлер кеңешинин орун басарынын жүгүн көтөргөндөр Сопубек Бегалиев, биринчи вице-премьер-министрлик таркалаган Тайырбек Сарпашев жана министрлер кабинетинин ондогон мүчөлөрү, жогорку кеңештин бир топ депутаттары, Салижан Жигитовтай элчилери менен бир нече ректорлор, окумуштуу, илимпоз, жазуучу, маданияттын өкүлдөрү номер 5 мектептен алган уңгулуу таалим тарбиясын келечектеги ишмердиги менен даңктай алышты. Мектептин искусство тармагындагы бүтүрүүчүлөрүн карасак, мамлекетибиздин маданий турмушуна берген белеги канчалык баалуу экендигин көрүүгө болот. Сап башында турган СССРдин эл артисти Дарыкүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеева, кинорежиссер Төлемиш Океев, Медетбек Назаралиев, Жамал Сейдакматова, Дүйшөн Байдыбөтов, кыргыз эл баатырлары Сүймөнкул Чокморов дагы бир топ элдик уул кыздар атанган мыкты инсандар. Ушул мектептен окуп бүтүп,
өзүбүздүн республикабызга, элибизге өтө зор салым киргизген инсандарды башка мектептерден да бирден экиден тапса болот. Бирок мынабу жерден, бу жерден топ-топ болуп чыккандар бар. Кыргыз орто мектебине келип окуганда ойлодук эми, биз жөн университетке өткөндө сездик өзүбүздү. Бирок ошол жерге келип көп жолдошторду күттүк, көп мугалим эжелер менен тааныштык. Өзүбүздү ойлочубуз, эми бир эле мектеп бар экен, биз ушуга киргенде чоң эле сыймыктануу менен жүрдүк. Анткени ушул мектеп жалгыз деп айтышты. Мыкты мектеп. Бул мектепти бүткөндөрдүн баары эле чоң кызматта иштейт деп. Алиаскар Токтоналиев деген министр финансы болчу. Сопбек Бегалиев деген госпландын председатели болчу. Каниметов деген министр образования болчу. Ошолорду көрүп биз ойлочубуз, биз да ошого жетебизби, жетпейбиз, ушундай адамдар ошол жерден чыккан экен. Жакшы окусак ошого жетебиз деген ой болду. 35тен ашыгыраак балдарыбыз айылдан келип окуп калдык да. Мен ошондо чыгар кылышым менен өтүк менен келдим. Ушул элеттик балдарды 5-мектептен тарбиялап, адам кылып, турмуш жолуна кандайдыр бир багыт берип, учурду уядан учурду да. Совет министринин төрагасынан баштап окумуштуулар, губернаторлор кийин болушту. Адамгерчиликтүү мекеним деген адамдардын тарбияланып чыкканына мен өтө мындай таң калам да. Биз окуп, ушул жерден тарбия алып, ушул жерден неметип атканда бул кандайдыр бир тыбыттан жасаган чымчыктын уясындай, куштардын уясындай көрүнчү да, жылуу, баардык тарабынан мээрим берген. Негизи номер 5 мектебин бүттүк деген адамдарды көрсөк, бизге жакын сезилет. Биз алар тууганыбыз, жакыныбыз деп ойлойбуз. А мугалимдерди эстесек, ким бар, ким жок деп биз азыр жыл сайын жолугушуп жүрөбүз. Ошолорду аябай эстейбиз. Ошолордун ичинен бирин Сермин калды. Мисалы Камчыбек Зура деген калды биз билгенден. Бизге химиядан берген Саймасова эже деген бар эле, калгандарын биз билбей калдык. Анткени өтүп кетти алар. Мурда билимге болгон ынтызарлык да, талап да күчтүү болгондуктанбы, бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик баардыгы эң мыкты деген бааларды алууга тырышышкан. Айрыкча алтын жана күмүш медаль үчүн атаандашы чоң эле. Ушул мектептин кандай даражада билим бере тургандыгын, кандай тарбия бере тургандыгын билгендигим үчүн сиңдимди кийин нарындан өзүм ушул мектепке жетелеп келип экөөбүз чогуу окуп калдык. Эжем физик болду, мен болсо математиканы тандап алдым. Анан ушундай биздин так илимдерди тандап педагог болуп калышыбызга биринчи кезекте ата энебиздин таасири чоң. Анан экинчиден болсо ошол мектепте окуткан мугалимдердин дагы абдан чоң таасири бар. Кидибаева Рахима эжекемден тарбияла баштагам. Ал эжемди ар дайым эстейм. Кийин окууну бүтүп иштеп калганда да көп байланышып турдук. Жогорку класстардагы мугалимдер менен дагы үзгүлтүксүз байланышта болуп турдук. Биз аларды өз ата энебизди сыйлап ушунча сезденип турчубуз да. Ошолордун таасири абдан чоң болду. Биздин мугалимдин эмгегин кайсы учурда баалайт? Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз болгондо, жана ОРТ тапшырганда, жана олимпиададан бааланат да. Ушул мен жогору анан класстан сырткары иштер боюнча бааланам. Бизде азыр аябагандай көп кружоктор ушундай үзүрүлүп иштеп атышат. Ар бир кружоктун артында даңазалуу бир жакшы сөздөр бар. Андан сырткары биздин окуучуларыбыз олимпиададан шаарда эмес, райондо эмес, шаарда эмес, республикада биринчи орундарды алып атабыз. Бул дагы биздин жетишкендиктерибиз десек биз жаңылбайбыз. ОРТдан кийинки жылдарда биздин окуучуларыбыз 200 балдан өйдө алып атат. Багыты менен таалими туура болсо, кечээкинин бүгүнкүнүн эртеңки ийгилигин көрүү алыс эмес тура. Алгачкы 67 окуучунун саны азыр 2617 окуучуга жетип, башталгыч класстарда эле 1165 жеткинчек билим алып жатат. Окуу процесси математикалык, гуманитардык, техникалык жана табигый багыттагы тереңдетилген билимди камтып, болочок кесипти тандоодо туура багыт берүүгө басым жасалат. Башталгыч класстары терең билим алса, 5-класска туура кетет деген ойдобуз. Анткени биз 5-класстарга багыттарга бөлүп жиберебиз. Багыттарга бөлүнгөндө бул балдар ошо өздөрүнүн алган билимин тастыктап, экзамен тапшырып, тест аркылуу өздөрүнүн билимин тастыкташат. Ошол боюнча биз ар бир
багытка баланын ошо билген билимин тастыктап туруп гана жөнөтөбүз. Мектеп менен жашташ ары тагдыры да канаатташ мугалимдердин дээрлик көпчүлүгүнүн катары союлган. 26 мугалим азыр ардактуу эс алууда. Бүгүн алар гимназиянын эң сыйлуу коноктору. Кесиптик майрамдар менен маданий иш-чараларда жаш мугалимдер сөзсүз түрдө ардактуу ага эжелерин чакырып, тажрыйбасынан алып, акылын угууну сыймык тутушат. Учурда гимназияда 130га жакын мугалим эмгектенет. Алардын 49-у билим берүүнүн отличниги, 82-си жогорку, 8-и биринчи, 11-и экинчи категориядагы мугалимдер. Бир катары республикалык деңгээлдеги эң мыкты мугалим номинацияларынын жеңүүчүлөрү. Көпчүлүгү автордук, мотивациялык, инновациялык эмгектери менен таанылган, усулдук иштери окутуу процессинде колдонулуп келген мугалим эже-агайлар. Эмгек сиңирген мугалимдер, эл агартуунун отличниктери, мамлекеттик даражадагы төш белгилердин, ардак баракчалардын ээлери. Эми окутуучулар жамаатына мен дайыма жакшы деген баа берем. Анткени бул жерде ошол уюткулуу гимназиядан калган мурдагы мыкты мугалимдердин устаттары мыкты болгон ошол шакирттер иштеп атышат. Анан бул майрамдык маанайда мен айтар элем ушу баардык мугалимдерди 5 деген баа беремин. Эгерде ал жүрөгүндө начармын деп сезип кала турган болсо, ал да ушул тегерегиндеги мыкты мугалимдер менен иштеп, мыкты устаттардын шакирттери болгондордон сабак алып, алар дагы алдыңкы катарга теңелгенге аракет кылышат. Балдарынын билимин көтөрүүдө ата-эненин дагы ролу чоң. Ата-энелер дагы ушул мектепке баягы көңүл буруп, балдарынын билиминин сапатын көтөрүүдө аракет кылыш керек. Мугалимдер менен ошо тыгыз байланыштып, ошо биздин келечегибизде эң жакшы билим алыш үчүн ошо мектептерге көбүрөөк салымды кошуш үчүн биз дайыма даярбыз. Гимназия атайын инновациялык программа менен иштеген 100 мектептин бири. Чыгармачылык, интерактивдик өзгөчө усулдар менен сабак өтүү тажрыйбасынын изденүүчүсү. Мыкты мугалим, мыкты кабинет, мыкты тарбиячы, мыкты куратор, мыкты сабактын шилтемеси деген темаларда гимназияда жыл сайын кароосуна өткөрүлүп, натыйжасында акырындык менен ар бир кабинет акыркы муундагы заманбап техникалык каражаттар менен жабдылып, билим берүүгө ыңгайлуу шарт түзүлүп, башкысы мугалим үчүн кошумча шыктануу жаралып келет. Немис тилчи мугалимдер паш проектиси менен иштешет дагы. Бизде жылга 2ден окуучу Германияга барып, практикалык сабакты өтүп келишет. Ошо немис тилин андан ары үйрөнүү боюнча да. Андан кийин эми англис тил багытында класстарда болсо, бизде англис тилчилер бизде Оксфорддун программасы менен иштешет. Математика багытында окуучулар бизде көбүнчөсү технический университеттер менен байланышта окушат. Университеттен мугалимдер келип дагы окуучуларга спецкурстарды өтүп турушат. Турмушта мыкты билимдүү адам болом деген адам жок дегенде 1-2 тилди билиш керек да. Анан биздин окуучуларыбыз мен ойлойм өзгөчө англис тили менен немис тилин уже аябагандай эле жакшы деңгээлде үйрөнүп атышат. Ошонун жыйынтыктары боюнча англис тил, немис тилден биз акыркы 4-5 жылда Кыргызстанда биринчи орунду бере элекпиз. Гимназияда 10 кафедра иштейт. Кыргыз тили адабияты, орус тили жана адабияты, чет тилдер кафедрасы, математика, информатика, физика, тарых, география, химия, биология, башталгыч класстар, ошондой эле дене тарбия, кол эмгек, сүрөт сабактарын окутууну камтыган маданият кафедрасы. Ар бир кафедранын мугалимдери тынымсыз изденип, тажрыйба алмашып, аналитикалык иликтөөлөрүн ортого салып, семинар, конференциялардын активдүү катышуучулары. Гимназиянын жарчысы илимий журналы чыгарылып, ал аркылуу эже-агайлардын ар бир жаратмандык эмгектери тааныштырылып турат. Мугалимдердин илимий иштерин алдыга багыттаган ресурстук борбор ачылып, анда чогулуп кызуу талкууларды өткөрүүнү эже-агайлар салтка айлантышкан. Борбор акыркы үлгүдөгү техникалык каражаттар, интерактивдүү такта менен жабдылган. Гимназия өздүк электрондук сайтын ачып, андан ар бири керектүү маалыматтар менен тааныша алышат. Дээрлик 90-95%га компьютердик техника менен камсыз болгон.
Бул компьютер техниканы өзүңүздөр билесиздер, заманда техника күн санап өсүп өнүгүп жаткан доордо замандын талабына туура келип, замандан артта калбай аракет кылыш керек. Мен мурдагы жылы олимпиадага катышып, 2-нчи орунду алдым. Азыркы учурда мен мектептин базасын түзүп жатам. Бул базада мугалимдерибиздин аты жөнү, стажы, кайсыл жерде иштеген, алардын ардак медалдары, ар кандай наградалары болот. Жана ар бир ата-эне аны көрүп, кандай мугалимдер биз баласын окутуп атканын биле алат. Гимназияны быйыл 15 окуучу артыкчылык көрүп менен бүтүрүштү. Педагогикалык жамааттын изденүү аракетинен улам билим берүүнүн сапаты бүгүнкү күндө 62%га көтөрүлдү. Анын далили катары акыркы жылдарда эле борбордогу мектептердин ичинен предметтик олимпиадалык кароо сынакта байгелүү 17 орунду камсыздай алууга жетишкендигин айтууга болот. Республикалык олимпиадада жеңген окуучулар бюджеттик негиздеги окуу жайларга жолдомо алып, айрымдары чет жактагы абройлуу окуу жайларда билимдерин улантып келишет. Азыр кайсыл мамлекеттесиң, анан кандай багытта ошол жакта билим алып жатасың? Азыр Америка Кошмо Штатындагы Теннесси штатында окуп жатам. Университетимдин аты Меривилл. Бул университет 200 жылдан бери иштеп келип жаткан университет экен. Факультетим бул жакта жазуу жана коммуникацияларды окуп атам. Бул аттестат алууда менин эң биринчи ата-энемдин ишеними жана мугалимдердин эмгеги абдан зор. Бул ийгиликтин артынан мен 3 окуу жайына өттүм. Жогорку окуу жайына экөө Россия Федерациясында, бирөө Кыргызстанда. Бул легендарлуу мектептен абдан белгилүү адамдар көп чыккан. Ошол адамдардын атуулдарын мен каттарын толуктагым келет. Окуу китептерин эсептебегенде эле 6265 көркөм адабият, 2275 методикалык китептери бар гимназиянын китепканасы окуучулар үчүн өзүнчө эле бай казына. Шаардык китепканалар менен тыгыз байланышып, жетишпеген адабияттарды камсыздоонун аракетин көргөн китепкана мугалимдердин усулдук иштеринде жайылтуучусу, жана дагы жатаканада жашап, окуп келген окуучулардын эң сүйүктүү жайы. 1938 жылдагы түптөлгөн 2 кабаттуу жатак интернат кандай гана окуучуларды чатырына калкалабады. Бүгүн болсо ата-эне мээримин толуктай эмгектенген тарбиячылар минтип 5 кабат жатаканада 200гө жакын окуучунун камын көрүп турат. Элеттен келген ар бир окуучу камкордукка алынып, алардын сабагын, тарбиясын, кошумча кружокторго тартылуусуна чейин көзөмөлгө алган тарбиячылар, медициналык, техникалык персоналдар иштеп келишет. Ишкен тамагынан баштап уйкуга кеткенге чейинки убактысынын ар бирин билим алуу менен пайдалуу ишке арнашын катуу көзөмөлгө алышат. Башкысы жатакананын азыркы жетекчиси да ушул мектепти аяктап, билим уясына кайтып келип, эмгектенип жаткан тажрыйбалуу адис. 76-жыл бүткөнбүз, анда Фрунзе шаарындагы кыргыз мектептин жалгыз кыргыз мектеби болгон. Ошол учурда окуп атканда биздин директор Ниязов агай эле. Ниязов агай бизге сабак берчү. Коом таануудан аябай кызыктуу сабак өтчү. Анан ал учурда биздин имарат железнодорожный вокзалдагы Чуков атындагы сүрөт училищесинде бүтүргөнбүз, аяктаганбыз. Бирок ошол биздин директор ушул мектептин жаңы кенен, жарык, көп балдар окуй турган мектеп кылалы деп, жалгыз кыргыз мектеби болгондуктан деп, ушул мектепти, азыр мен эмгектенип аткан мектептин проектисин Латвиядан алып келип, ушул жерге эң азыр Кыргызстан боюнча жалгыз проект бул. Мен ойлойм, ушул мектептин түптөлүшүнө, ушул мектептин өнүгүп өсүшүнө ошондогу иштеген директор Ниязовдун салымы аябай чоң. Жогоруда айтылгандай, мугалимдер менен окуучулардын жетишкендиктери гимназиянын администрациясы тарабынан бааланып, жыл сайын 12 критерийден турган мелдеш уюштурулуп, жеңүүчү Кыргызстандын Кооз жерине саякаттоого жолдомо алышат. Мугалимдер үчүн коллективдүү жайкы дем алуу уюштурулуп, ал көгүлтүр Ысык көлдүн жээгиндеги эс алуу менен коштолот. Пилоттук мектеп катары Бириккен Улуттар уюмунун ысык тамак долбоорун утуп алып,
Гимназиянын ашканасы заманбап жабдуулар менен жабдылган. Учурда кенже класстын окуучуларын токоч чайы менен кубаттандырган, мугалимдер үчүн түшкү ысык тамак даярдаган жана жатакананын балдарын 3 маал ысык тамак менен тамактандырган, толук шартта камсыздалган ашкана окуучулардын жарык маанайда билим алуусуна өбөлгө. Мектеп катары түптөлгөндөн бери эле Борбор калаадагы жана республикалык маанидеги маданий, илимий иш-чаралар көбүнчө дал ушул гимназияда өткөрүлүп келет. Ошонун улам ар бир сырттан келген коноктор, белгилүү инсандар менен жолугушуулар окуучуларды илгери максаттарга жетелеп, аларга карап түзөнүүгө үлгү болуп келет. Көптөгөн алгылыктуу ийгиликке жетишкен иштерибиздин жыйынтыгы үчүн ушундай биздин республикалык деңгээлдеги кароо сынактар биздин мектепте өткөрүлөт. Айта кетсек, мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасы, жылдын мыкты мугалими республикалык кароо сынагы жана башка белгилүү инсандардын мааракелери ушул биздин мектепте уюштурулуп өткөрүлүп келүүдө. Бүгүн гимназияда 50ге жакын мугалим маданий тематикадагы ар түрдүү ийримдер боюнча иш алып барышат. Өздөрү да ичара маданий мелдештерди уюштурушуп, сармерден ойношуп, спорттук жана башка түрдүү кароолорго катышып, ынтымактын, мекенчилдиктин үлгүсүн көргөзүп келишет. Ынтымакка, патриоттуулукка тарбияланган окуучулар улуу агаларын карай мектеп парламентин түзүшүп, келечек уюму Манас, Семетей кошуундарын уюштурушкан. Гимназияда профессионал бийчилердин жетегинде уюштурулган бий ирими, улуу акындарга түздөнгүсү келген жаш акындардын поэзия ирими, гимназиянын тарыхын сүрөттөндүрө топтоп келген фотостудия, өздүк көркөм чыгармачылык ирими, чебер колдор, элдик кол өнөрчүлүк ирими, драмалык кружок, фольклордук этнографиялык, элдик дастан, комузчулар ирими иштеп келет. Окуучуларды дени сак жашоого тарбиялаган карате, теннис, футбол, баскетбол, волейбол, гимнастика, жеңил атлетика, тогуз коргоол өңдүү спорттук оюндардын секциялары, үзүрлүү жыйынтыктары, ийгиликтери менен кубанткан калыбынан жаза элек. 1976 жылдан баштап ушул мектепте иштейм да. Анан эмне мектепте жетишкендиктер жакшы эле. Район боюнча 24 мектеп бар. 24 мектепте жыл сайын баягы мелдештер болуп турат ар кайсы. Волейболдон, баскетболдон, футболдон, шахмат, тогуз корголдон, жеңил атлетикадан, чуркоодон. Эми ошонун баардыгынан биз алдыда жүрүп атабыз да. 24 жыл болду алдыда келе атабыз. Ал эми волейболдо мен өзүм тренер катарында, машыктыруучу катарында айта алам, балдарым да, кыздарым дагы биринчи орунда. Гимназия мен үчүн бул бийик туу десем болот да. Себеби бул мен үчүн жанакы хан тенгиридей болгон тоо. Мен үчүн ушул иштеп аткан ордум, мен үчүн ошол сүйүктүү, ынтымактуу коллективим, мен үчүн ошол мен жакшы көргөн билимдүү окуучуларым. Кайсы жерде болбойм, ушул жерден алган билимим, ушул жерден алган менин тарбиям, бизди окуткан агайлардын, эжелердин айтып кеткен сөздөрү, берген билимдери, бизге берген тарбиясы мен үчүн өзүнчө бир маяк болуп, мына мен бул мектептин инсан катары, кызматкер катары, жетекчи катары формироваться эткеримдин фундаменти мына ушул 5-чи мектептен болду. Мен дайыма бул мектеп жөнүндө кайсы жерде болбосун, кайсы мектепти бүткөнсүз дегенде мен Бишкектеги номер 5-чи Пушкин атындагы мектепти бүткөнмүн деп мына ушул жашка келгенге чейин сыймыктанып, ушул жашка келгенге чейин айтып келе жатам. Менин гимназиям эң мыкты болуп, өнүгүү өркүндөй беришин каалайм. Биздин гимназия келечекте Кыргыз Республикасынын эң жакшы мектептеринин бири болушун каалаймын. Биздин гимназиябыз ар дайым алдыда болуп, алгалай беришин каалаймын.
кичине жеңиштер, чоң максаттарга жетелейт. Республикабыздын интеллигенциясынын басымдуу бөлүгү таалим тарбиялаган Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 улуттук компьютердик гимназия эртеңкинин азаматтарын, а балким келечектеги өлкөбүздүн башчысын да тарбиялап жаткандыр. Жакшы тилек жарым ырыс. Анда ак жол сага 5 гимназия.